Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum урматтуу туугандар, кадырлуу мекендештер. Бүгүн Кур'ан медиа каналынан адаттагыдай Кур'ан алфбе сабагынын 8 сабагын өтмөкчүбүз. Бул 8 сабакта кыргыз тилинде эле кездешкен жеңил табыштардын бири болгон каф табышы тууралуу өтөбүз. Кыргыз тилинде бул к табышына окшош, бирок айырмасы араб тилиндеги каф табышы бул ар дайым ичке окулса, ал эми кыргыз тилиндеги к табышы бул айрым учурларда жоон окулса, кээде ичке окулат. Мисалга катары алсак, Кур'ан жоон окулса, китеп ичке окулат. Ал эми араб тилинде бул каф табышы ар дайым ичке окулган табыш. Анда эмесе сабакка киришели. Эң алгач ушул каф табышынын махражы, тагыраак айтканда, кайсыл сүйлө органдан чыгат, тил каяка тийгенде бул каф табышы чыгат. Мына ошол тууралуу кыскача токтоло кетсек, өзүңүздөр сүрөттө көрүп турганыңыздардай, тил качан тилдин түбү катуу таңдайга тийгенде ошол жерден мына каф табышы чыгат. Муну билиштин, муну сезиштин жолу каф табышына сүкүн берип айтып көрөбүз. Мисалы, ак, ак, ак. Ошол тилдин түп жагы таңдайга барып тийип атат, катуу таңдайга тиет. Ошондо ак, ак, вик деп мына ошол тилдин түбү катуу таңдайга тийген жерден чыгып жатат. Анда эмесе сабакка киришели. Өзүңүздөр көрүп турганыңыздардай, бул каф табышы, биринчи жазуусу бул качан сөздүн башына келгенде мына ушундай жаш сүрөттө жазылат. Эми эгер сөздүн ортосуна келсе, мына өзүңүздөр көрүп тургандай, эки жагында, эки тарабына сызыгы бар болуп, кошулуп жазылат. Ал эми сөздүн аягына келсе, же өзүнчө келсе, мына ушундайча сүрөттө жазылат. Биринчи сүрөттө каф табышы үстүндө фатха аракети менен келди. Ошондо к деп окулат. Эми экинчиси, эгер каф табышынын астында сызык келсе, бул каср аракети болот. Ошондо ки деп окулат. Эми качан каф табышы үстүндө домма аракети келсе, анда ку деп окулат. Демек жалпы баарын кошкондо к, ки, ку деп окуйбуз. Бул жерде эң алгачкысы каф тамгасы, каф табышы үстүндө фатха аракети менен. К, анан мимди кошобуз, кам, кам деп окулат. Эми экинчиси бул ошол эле сөзгө окшош болгону бул жерде каф тамгасынын домма аракети менен фатха аракети менен домма аракети алмашты. Ошондо ку, кум, кум деп окулду. Эми бул сөздө биринчи тамгасы кайрадан эле каф тамгасы домма аракети менен кун, кун деп окулду. Биринчи адаттагыдай эле каф тамгасы фатха менен к, кай, кай деп окулду. Ба тамгасы ба, каф сүкүндүү, бак, ру, бак, ру. Эми бул сөз мак, ру, мак, ру. Эмнеге каф тамгасын токтоп калып атабыз? Анткени мурда өткөндөй эле каф тамгасы үстүндө сүкүн аракети. Ошондо мак, ру деп окулуп калат. Кайрадан биринчи тамганы карайбыз. Каф тамгасы фатха менен к, кар, му, кар, му деп окулду. Эми бул сөз кан, зу, кан, зу деп окулат. Биринчи тамга эки көздүү, эки чекиттүү та тамгасы. Ошондо та, тар, ку, тар, ку деп окулат. К, экинчи та тамгасы катаба, катаба, катаба. Биринчи тамга эки бутту десек болот, эки чекиттүү, астындагы эки чекиттүү, эки бутту, бул я тамгасы фатха аракети менен я, як, тубу, як, тубу деп окулат. Биринчиси эки көздүү та тамгасы фатха менен та, ро, ка, тарока, тарока.
Birinci tamga ya tamgası. Eki buttu, eki çekittu. Yat ruku. Yat ruku. Yat ruku. Анан бул сөз катабтум. Катабтум деп окулат. Акыркы катарга жеттик. Акыркы катарда биринчи баардык тамганын байкасаңыздар үстүндө жалаң гана фатха аракети менен келиптир. Эми бул дагы окушка дагы жеңилирээк болот. Амарака. Эч бирин созбостон амарака деп окуйбуз. Бул сөз болсо мурдагы сөзгө эле окшош болгону ортодо та тамгасы кошулуптур. Ошондо амаратка деп окулат. Биринчи тамга каф тамгасы домма менен кунту. Акыркы тамгасы мим домма менен мумкин. Демек мумкин деп окулат экен. Мумкин деген сөз бул араб тилинен биздеги мүмкүнчүлүк, мүмкүн деген сөз дагы бул ошол мумкин деген араб тилиндеги сөздөн алынган. Демек кайсы адам тынбастан, талыкпастан мээнет кылып тамгаларды үйрөнүп аракет кылса, ал адамдын Куран окуп калышы, Куран жатталып калышы мүмкүн. Ошондуктан Аллах таала бардыгыбызга Курани Каримди тез арада үйрөнүп, жаттап, ар дайым окуп жүргөнгө мүмкүнчүлүк берсин.